Ушучулар кече якында мамлекетибиздин жер-жерлерине айылдарды кыдырып, элет ели менен жолугушуп келдик. Өзүбүздүн милдетибизди аткарып, айыл ел менен жолугушуп, алардын арыз-мундарын угуп, кандай көйгөйлүү маселелери бар экенин угуп, ыйгарым уктаарыбыздын негизинде ушул трибунага келип, өкмөттөн өтүнүч менен ошолорду чечип берүүнү сураналы деп. Тагыраак айтканда, айылдарды аралап жүрүп, бир айылда болдук, Кызыл Бейит деген айылда. 21-кылымда жол жок экен. Нарын дарыясын кайык менен кесип өтөт экен жашоочулары. 300-кө жакын киши жашайт. Анан ошол маселе 21-кылымда дагы деле чечиле элек. Электр энергия жок, жол жок, жашоо шарты татаал. Бүт майда жаш балдар тегерек четтеги Каракөл, Ташкөмүр шаарларында 30 километр аралыкта барып окушат экен. Урматтуу өкмөт, урматтуу тиешелүү министрликтер, МЧС, транспорт министрлиги ушуга көңүл буруп, аталган айыл элинин маселесин чечилишине көмөк көрсөтсөңүздөр, чечип берсеңиздер деп аманатты айтып атам. Экинчи маселе. Урматтуу туугандар, ушул айыл элин кыдырып жүрүп, Аксы районунун Жалал Абад областынын Ак Жол айыл өкмөтүндө болуп келдик. Ошол жерде 2 жыл мурун таза суу, ичүүчү таза суу ишке кирген. Жалпы бюджеттик көлөмү 100 миллион сомдон ашык. Бирок жаңы эле кургандан кийин 1 жылга жетпестен трубалары сынып кетип атат, жарака кетип атат. Кудайдын куттуу күнү таза суу дагы деле элге жетпей атат. 3000 адам таза ичүүчү сууга муктаж болуп жаткан чагы. Айыл эли менен жолугушуп келдик. Тиешелүү жеке фирмалар, подрядчиктер менен жолугушуп келдик. Азыр талапты койдук жеке фирмаларга. Өзүңөр кетирген каталарды жойгула. Эгерде болбой турган болсо, анда күнөөлүүлөрдү, откат кылгандарды, коррупция кылгандарды, тендерден жеп ичкендерди укук коргоо органдарына кайрылабыз. Бардыгын бир тыйына чейин төлөтөбүз. Шуга көңүл буруп койсоңуздар. Чоң рахмат.